Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatlı dostlar. Muz TV kanalımızın görüşleri. Bugün biz Aravan rayonu Gülbar ayılında ustalar. Bu yerde уже 3-cü жолу tartışığız. Bugünkü çağrışta toğanlar can atlar kayradan gelip kalıptır. Anda mesela atlardan çoğundan başlaylı dağı bugünkü çağrışığızdı kança at çat suraylı. Assalamu alaikum Altınbek kandayız? Жақсы бака. Gelip kaldık. Atlar жаңыланды. Аттар жаңылан замыр. Өткөндө ушул жерден зайчик чыккан, беркин аты кандай эле? Ат килчка койбоду. Килчка койбодуңар эле? Ушул жерде мына көчөдө чапкан элек, Алар сатылды? Сатылды. Сатылып кетти. Каяка кетти? Казакстанга кетти. Экөөтен Казакстанга. Башта калган балдар интернетке чечимде эле кайра өздөрү чалып алышты ошону экинчисин. Жактырыштыр да. Ошол. Казакстан кетти, кыргыз балдарга кетти экөөтен. Бүгүн нелер чыгарабыз? Замир бул. Ачыгын эле айтайлы, бул Жалааттан ошол немеден келди. Жалааттын аты. Жалааттын аты. Жалааттын кайрын аты. Ачынын аты. Ачынын аты деген болсо мындай Дакан делестетебиз да. Бул Дакан бар бекен буда? Бар дедим, бул Дакан десек жалаа сүйлөп калган болду. Эми айтыш кыйын эми, барбы, жокпу? Негизи Ачынын аты. Ачынын аты. Эси Аттын өнөрү кандай экен? Өнөрү улакка чабып жүргөн. Чабып жүргөн. Анан азыр 15 күн болуптур үйүрдөн тутуп келгенине, кармап келгенине. Кичине арыктап келиптир, 15 күн болуптур кармап келгенине. Мына достор, атты толтуруш керек экен. Толтуруш алып жооноруптун бийиктиги канча чыгат бою? Бийиктиги 1,56 замыр. 1,56 сантиметр. Мен азыр өзүм тартып көрдүм, 1,56 бун бою. Үйүндө деле тартып көргөм. Жашы кандай экен? Жашы 2 асы замыр. 2 асы. 2 асы. Ошондо улагына таамаят экен да бул дагы. Тама жооп берем деди. 5-5ке чабылган бекен? 5-5ке эмес, аламан улакка. Аламан улакка. Аламан улакка. Чоң жыйындарга деле салып көргөн бултур дейт. Өзү палбан бала экен, ол деле бун нээси. Акчадан зары сатып тамакка дейт. Палбан бала экен, улакка чабып аткан бултур дейт. Улагына жооп берет экен да. Быйыл үйүргө коюптур. Канча бейге коюлган экен? Онусун сурап атам. Онусун сурап атам. Онусун сурап атам. Ден соолугу, буту колу, газыктары таза экен. Жакшы замыр. Бар жогу жакшы. Азыр ушул жерде бир чабып көрсөк болот, мына. Ар жолдо бир көрөлү. Кандай кетет экенин сынайлы. Баасын жөндөр эле коесуңарбы? Баасын жөндөр эле коесуң. Азыркы базарга салыштырмалуу кылып эле, Баасын жөндөр эле коесуң. Бул улагына, үйүрүнө жооп бере замыр бул аттын. Улагына, үйүрүнө жооп. Эгасы өтө гарантиөрдө, анан буну тааныгандардан деле сурадык. Эми сураштырып бардык да биз дагы. Ат ону таанымал ат экен да, значит да. Ояктан акалардан сураштырып анан бардык да. Үйдөн алып келипсиңер да ошондо? Жок, базардан эле алдык, бирок базарга келип жетиштик. Базарга келип жетиштиңер, Мына достор, аттын көкүрөк туяктарын, казыктарын баарын көрсөтөлү. Казыктары таза. Жоошту кандай экен? Жоошту өтө жоош, замыр. Өтө жоош, Бир бул жака бастырып койгочу. Атты толтуруш керек экен туугандар. Үйүрдөн келгендигине байланыштуу кичине арык болуп келиптир. Мына башыктарын баарын көрүңүздөр дагы. Азыр бир чабып көрөбүз. Эгерде кимге жаккан бери. Жагып калган болсо, достор, алдыдагы Алтынбек экен номерине сурайсыздар, чаласыздар. Биринчи номердеги атты көрсөңүздөр болот. Бир чабайлы эми, чабып көрөлү. Чабың. Аттын кетишин караңыздар, туугандар. Эч кандай кыйкырыгы жок, даже камчысы жок эле. Уруп атат. Бери. Сиз да бир сыра баа бериңиздер. Бул атты палаага, улакка чапкан болсо жакшы эле кеткидей. Дагы бир жол. Мына эмесе, достор. Бул аттын эми баасын угабыз. Алтынбек аттын баасын канча коет сурайбыз. Алтынбек, аттын чуркагандарын көрдүк бир сыра баарынча. Эми баасын канча деп атасыз? Замыр баасы 180 миң. 180 миң сом. Улагы, үйүрүнө, ошо улагы сонун да уланы жооп берем деген өтө. Айттым, өзү деле палбан бала экен, улакка чабып жүргөн бала экен. Бир ушуна повороттон көрсөтүп койгочу. Мына, оңго. Любой жыйынга барып салып көрдүм. Эртең жакында ачыда улак болот. Ака болсо улак күнү келиң. Жооп берди да ошолорго. Күнү келиң. Осы улактан кийин алып кеткеле, улагын көрүп кеткеле. Эми ошол сөздүн ишени алдык ачыгы да. Болду. 180 миң сом. Айтам. Ачылык акалар деле көргөндөр, билгендер айтты. Ат өтө сонун ат. Былтыр улакка салып аткан деп айтышты. Азар билбейсиңер дегенден алдык да. Мына достор, атка
толық маалыматты бергенге аракет кылдык окшойт. Анда бул биринчи номердеги атты көрдүңүздөр тугандар. 180 000 сомго ушул ат чыкты. Экинчи атка келдик. Алтынбек аканын бул атынын азыр маалыматын алалы. Алтынбек ака, бул ат боюнча бир жакшы маалымат бериңиз, Кандай ат, каяктан келген ат, ошол боюнча сүйлөңчү. Замир бул жашы 3 жаш. Бышты быйыл. Бул бышты. Ооба. Сүнөт тойго келген тай бул. Ол бала экен да? Ол бала бул. Кулундан келген бул. Бул өзүңүзгө карайбы ат? Жок, ошо акама карайт. Акаңызга карайт. Акам сүнөт той кылып. Ошондо 3 жылдан бери багылып атат бул. 3 жылдан бери кол бала бул. Азыр эки баласынан Уфа, Россияга кетип буну караган адам жок. Адам жоктугуна байланыштуу сатылып атат. Бул мында мен билишимче бул кара байырлы окшойт, Кара байырлы, кара байыр. Кара байыр. Бүкөн бери бастырчы. Аттын канчалык деңгээлде эмнеси бар? Кандай өнөрү бар? Былтыры така булактарга ошол укам кетелекте чабып жүргөн. Така булакта. Чыгыштары, анан Турпа булакка ашырып, качырып, чекеге алып чыгып, качырып чабып аткан. Тарбиясы жакшы эле болгон, Тарбиясы жакшы эле. Жүгүрүштөр өтө күлүк Замир. Күлүк. Ат жетеби жетпейби? Өзүнө жараша күлүктүгү бар, Эсине неме болсо возвраты бар, биз жооп беребиз бул атка. Эгерде кирбей кала турган болсо, мына жерде сөз. Кирбей булакка жүгүрбөй, же башка немелер болсо жооп беребиз бул. Возвраты бар Замир. Ондо тарбияны жакшы берилген экен да. Бул бала чоңойгон, кулундан келген Замир бул. Азыр буну чабып көрбөйбүз, Чабып көрбөй, Замир көптөн бери турган, азыр үйдө менен түшкөндөр ушундай. Ушунча катуу тердеп кетти, кичине басканда эле. Мына достор, анда бул атты кыйнабай эле, чаппай эле коет экенбиз. Бою канча чыгып калат примерно? Бою 1.55-не жооп Замир. 1.55-не жооп. 1.55-не жооп. 1.54, 1.55 верни. Аттын мүчөсү жакшы экен. Эми акаңыз бул атты канча деп атат? Сенасын 250 Замир. 250 000 сом. Ооба. Кеми болобу? Кеми болот. Кеми болот. Жоокра жемсемне чыгарып беребиз. Жооштугу, анан Жооштугу өтө жоош. Тарбияны кандай алды? Баягындай секирип неме кылбайбы? Мындан да кичине баласы бар. Ошол баласы эле карайт муну. Жеңем карайт үйдө. Акам өзү үйдө деле турбайт. Жеңем карайт, ошо баласы карайт. Кичине баласы бар. Така туруштары. Таканы өзү такалайт, Замир өтө жоош такага. Өтө жоош, Казыктары таза. Казыктар таза Замир. Бир бастырып койчу бияка укам. 250 000 сом ушул сүннөт тойго келген бышты сатууга чыгыптыр тугандар. Андыктан аттарды жактырыңыздар. Бул аттын баасы 250 000 сом. Ошондо доллар менен эсептегенде бери 3000 долларга барабар болуп калат экен. Тугандар мына. Мына тугандар. 3-чү тай чыга турган болду. Тайдын немесин өлчөп коелу. Мына кичине түшүрүп кой. Болду. Мына достор, 3-чү акыркы номердеги ушул энчи бап курсактуу тай экен. Дыйкандын тайы. Азыр Алтын акадан сурайлы. Алтын ака, кел оң. Бери бастырып кан, бери. Тайда чыгат экен да? Замир, мыналы 3-чү ошол тай. Тай, Бул деле ошо кичинекисинен келген. Негизи өзү тааныштардан алганбыз. Тайдын теги кандай? Ата теги бунун жылкылары өтө сонун, апасы да, аталары дагы. Чоң жылкы, үйүрү дагы. Бул азыр тай жашы кандай? Жашы Бери бастыр. 1 жашар болушу мүмкүн бул. 1 жашар, Ооба. Бир тишин көрсөтсөк болобу экен, Уже эртелеп эле миндирип үйлөтүпсүңөр да. Балдарга алдык эле да буну. Ошо балдарга алганбыз ушулар несинде. Мал салга. Неме болуп калчу? Мал салга минет деп. Анан кайра сатышка туура келип сатып атабыз. Бунун өзү немеси кандай? Ошондо пародасы кандай болуп калды? Пародасы аралашма болушу мүмкүн Замир бул. Аралашма эмне менен мисалы үчүн? Данчак менен кара байырдын аргына ашкан болушу мүмкүн Замир. Бирок толук айтыш кыйын баары. Толук айтыш кыйын деп азыр бирдемке деп коет да. Ооба. Бирок данчактан бар Замир. Бирок курсагы аябай неме экен, Курсактуу. Өтө күчтүү жечеген. Жеши күчтүүбү? Ооба. Башы. Мына достор, бунун баасын канча деп атасыздар? Накта ушундай жаш балага энчиге алып бериш керек экен да. Энчиге алып берсе Замир бунун баасы 65 000. 65 000 сом. Ооба, 65 000 сом. Мына тугандар, 65 000 сомго ушул тайды тартып көрсөтүп бердик тугандар. Жаккандар, ушундай энчиге алам дегендер чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Ар биринин номери бул да өзүңүзгө караштуубу же? Бул да досумдуку. Досуңуздуку. 3 номер коет Замир. 3 номер, Андыктан номерлердин баары аттын ээсинин номерлери алдыда турат. Укам, түшүп туруп бир жетелеп койчу. Түшүп жетелечи.
Mana. Ha, жетелеп бастыр. Чуда. Ошондой кыл, Мына достор, бул бүгүнкү чалыш Гүлбаардан ушул 3 атты тартып көрсөтүп баасын айтып бердик. Жаккандар чала бериңиздер. Биздин каналга катталып, бул видеолор жаккан болсо класс басканды унутпаңыздар. Сиздер менен Муз ТВ каналы болду. Көрүшкөнгө чейин.